Социалдык фонд ушул жылдын 7 айында пенсия жана жүлүк пул боюнча төлөмдөрдү толугу менен каржылады. Мекемеден маалымдалгандай, пенсияны төлөө боюнча карыз жок. Департамент киреше бюджетинин өсүшүн жана катталган жарандарга өз убагында социалдык жана пенсиялык төлөмдөрдү белгилейт. Жарандардын камсыздандыруу эсептеринин мониторинги жана көчөрмөлөрүнүн ыңгайлуулугу үчүн электрондук кабинет ачылды. Бул Пирамида каналынын акцент программасы. Кызматта Айза Камчыбекова, саламатсызбы? Кезектеги берүүбүздө биз социалдык фонддун 30 жылдык иши тууралуу кененирээк кеп карабыз. Бул үчүн студиябыздын коногу катары социалдык фонддун коомчулук менен жана жалпыга маалымдык каражаттар менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жеңишбек Уркалович келип отурат. Саламатсызбы? Эфирибизге кош келиптирсиз. Мына Жеңишбек мырза, СССРдин пенсия фондунун Кыргыз Республикалык бөлүмдөрүнүн маселелери 1990 жылдын 18 декабрында номер 364 токтому менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Советинин токтому менен Советтеги адамдардын жашоо шартын мындан ары жакшыртуу, коомдук мамилелердин бардык чөйрөлөрүндө социалдык адилеттүүлүк принцибин бир кыйла толук ишке ашыруу максатында Министрлер Совети жана Кыргызстандын профсоюздар Федерациясынын Совет тарабынан Кыргыз СССРдин пенсия менен камсыз кылуунун финансылар мамлекеттик башкаруучу орган катары СССРдин пенсиялык фондунун Кыргызстандагы республикалык бөлүмү уюштурулуптур да. Ушул чечим кабыл алынгандан бери ушул социалдык фонд негизи эле кандай жолду басып өттү, тарыхына кайрылып алсак алчу. Рахмат. Биринчиден учурдан пайдаланып келе жаткан 30 жылдык эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен сиздерди жалпы кыргыз элинде куттуктап, социалдык фонддун атынан, өзүмдүн атымдан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мындан ары дагы жашообуз оң болуп, элибизде тынччылык болуп, жаман илдеттен алыс бололу, пенсионерлерибиз көп жашасын, карысы бар, нырысы бар дейт эмеспи. Ошондуктан бардыгыңыздарга бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, жакшылык, үй бүлөлүк бакыт каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Чындыгында эле фонд деп аталып калышынын да өзүнчө бир себептери бар да. Анткени баягы СССР жоюлгандан кийин ар бир мамлекет өзүнүн пенсионерлерин өзү каржылоонун алдында туруп калган да. Анткени СССРдин пенсиялык фондунан бир тыйын которулган эмес. Анткени союз жоюлуп кетип, жалпы баягы бир казынага түшүп аткан акчанын баары ошол жакта калып кеткен да. Мына учурдагы пенсияга төлөнүп кеткен ал акчалар эми алар деле союздун алдында бирөө алып алган жок, бирок ошентсе дагы фондду баягы бир тыйындан топтоп отуруп, мына эң алгачкы жылдары 93 жылдары бул социалдык фонд болуп түзүлгөн. Ага чейин пенсиялык фонд болуп иштеп келгенбиз. Анан 93 жылдары карап көрсөк, ошондогу топтолгон каражаттардын өлчөмү болгону 340 миллион эле болчу да. Ал эми азыркы күндө баягы ушул иштеп келаткан эме менен 33 миллиардтан ашык бюджет менен азыркы күндө топтомдор жыйналып атат да, фонддун акча каражаты. Бул пенсиялык фонд, анын ичинде 2010 жылдан бери кошулуп калган топтомо фонддун компоненттери да бар. Айта кетсек, көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Анткени мурда баягы райсобес деп көнүп калган жаныбыз, мамлекет берет, мамлекет мындай кылат деп жүрө берип, бирок ошого карасаң 96 жылы камсыздандыруу принциптери киргизилип, жеке эсеп ар бир адамга, азыр мына айтып атпайбызбы, башында калк арасында ОМС деп айтылып жүрчү, милдеттүү медициналык камсыздандыруу. Ошол жерге ар бир жаранга төрөлгөндөн баштап камсыздандыруу жеке эсеп ачылып, ошол эле эсеп паспортто дагы бар азыркы күндө бир эле номер, ал өмүр бою сактала турган номер. Ошол номердин ичине баягы жашоонун убагында төлөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү ошол жака топтолуп, ар бир адамдын эсеби өзүнчө, башкача айтканда ар бир адам өзүнө өзү кам көрүп калды деген сөздү билдирет да. Ошондуктан камсыздандыруу төгүмдөрү ошентип жыйналып отуруп, мына азыркы күндө 33 миллиардтан ашык сумманы түзөт. Бул да чоң жетишкендик деп ойлойм. Анткени билесиздер, 2000 жылдарга чейин, 2002 жылдарга чейин өтө кыйынчылык болгон. Анткени төгүмдөрдү төлөөчүлөрдүн басымдуу бөлүгү баягы чоң ишканалар болгондуктан жоюлуп кетип, айлык акы төлөнбөй калган, баягы акы төлөнбөгөн
өргүүгө чыгарып жиберген учурлар болгон. Көп ишканалар өзүнүн иштөө ыкмаларын өзгөртүп, чоң ишканадан жеке ишканаларга кайра курулуп өзгөрүп кеткен да, ошондуктан формасы башка болуп калгандан кийин алардын дагы төккөн акчаларынын суммалары аз болуп, төгөлүү десе акча каражаты жок болуп, анын үстүнө сом боюнча да реформа жүрүп кеткен. Мурдакы миллиондогон рубль акчаларыбызды 200-гө бөлүп келсек, аз эле сумманы түзүп калып, көптөгөн ушундай кыйынчылыктар болду. Бирок ошого карабастан пенсиялык фонд өзүнүн баягы туруктуулугун көргөздү десек болот. Анткени билесиздер, башында баягы камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр кандай каражат менен берсе, ошону менен төлөгөн күндөр да болгон. Кант менен, кандайдыр бир өнөр жай товарлары менен, ошонун баарын акча каражат жетпегендиктен баягы ишканадан ошол кандай товар алсак ошону пенсионерлерге таратканга мажбур болгон күндөр болгон. 2002 жылдары каражаттын тартыштыгынан 4-5 айга чейин пенсия кечиктирилип төлөгөн күндөр болгон. Анан тийиштүү реформалар жүргөндөн кийин бул нерсенин баары жокко чыгарылды. Азыркы күнгө чейин мына ошондон баштап пенсиялар акча түрүндө гана берилет, өз убагында төлөнөт. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, ошондон бери биз пенсиянын мыйзамын 97-жылы өзгөртүү киргизилип, жаңы мыйзам кабыл алынган, бирок ошого карабастан ал жерде жазылып турат да, пенсиялар айлык акы катары эле өткөн ай үчүн төлөнүш керек деп. Бирок мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат, ушул күнгө чейин биз үстүбүздөгү айга төлөп атабыз. Мына бүгүн 27 болуп калды. Бул айдын пенсиясын да толук азыр төлөп бүттүк десек болот. Бирок азырынча отчеттуулук келе элек, ошондуктан биз буга чейин айтып аткан жанагы 7 айдын эмеси менен, көрсөткүчтөрү менен айтып берип атабыз. Андан кийин дагы кандай кыйынчылыктар болду? Төлөөчүлөрдүн баягы тарифтик чендерин дагы азайтканга жетиштик. Бул жакшы жетишкендик болду, анткени иш берүүчүлөр мурун 27,25 төлөп жүрсө, мурдакы тарифтер боюнча, мисалы үчүн 39 жалпы болчу да негизичи. Анын ичинен иш берүүчү деген басымдуу бөлүгүн төлөп келген да. Анан ошол убакта ошого карабастан неменикин иш берүүчүлөрдүкүн дагы аябай төмөндөткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз алардыкын азыркы күнгө 17,25-ке түшүрдүк. Жалпы 39-дун ичинен 27,25-ке түштү. Ошондо 13%дан ашыгыраак биз тарифтердин чендерин түшүрдүк. Бул 99-жылдан баштап ушул күнгө чейин ушунчолук түштү да. Анан тарифтин чени төмөндөгөндө фондко келип түшкөн каражаттардын дагы саны, суммасы, көлөмү азайып калат да. Ошого карабастан биз башка жолдорун, баягы ар бир адамдын камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүн, ишкана мекемелердин ачыкка чыгышына өбөлгө түзгөнгө аракет кылдык. Бул дагы 2012 жылы дагы бир кадам, текстил жана жеңил өнөр жайында иштегендердин тарифтерин 27,25-тен 12%га чейин түшүргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Бул дагы 6%-ын иш берүүчү, 6%-ын иштеп аткан адам өз айлыгынан төлөйт. Бирок эми тилекке каршы жакшы бир жыйынтык чыгат дедик эле. Ошого карабастан ишкана иш берүүчүлөр майдаланып, көпчүлүгү төлөбөгөнгө аракет кылды. Ошентсе дагы азыркы күндө төгүмдөр түшүп атат. Түшкөн үчүн жана 33 миллиарддан ашык топтомдор топтолуп атат да. Анан айта кетүүчү нерсе, жалпы ушул калкыбыздын көпчүлүк бөлүгү ушул нерсени түшүнбөйт экен. Пенсиялык каражаттарды социалдык фонд топтоп алып эле биз бир жакка жумшап аткандай көрөт да. Бул туура эмес. Бул туура эмес, анткени камсыздандыруу төгүмдөрү мисалы үчүн 5-10 числого чейин түшсө, биз 10 числодон баштап ошол акча каражатын толугу менен пенсиянын төлөнүшүнө жумшайбыз. Антпесе учурдагы пенсия менен камсыздоо
кооптуу болуп калат да. Ошондуктан бул нерсени дагы кылып атабыз. Анан мына азыркы күндө билинбеген менен мына 7 айдын жыйынтыгы менен пенсияларды каржылаганга жылдын башынан бери 29 миллиард 83 миллиондон ашык сом төлөндү. Айтып келсек, чындыгында эле баарыбыз айта беребиз, пенсиянын өлчөмү аз дейбиз, бирок ошол эле учурда пенсионерлердин дагы санынын өсүшүн эске алышыбыз керек. Мындан бир 10-11 жыл мурун 530 миңдин тегерегинде болсо, азыркы күндө 710 миңдин тегерегинде пенсионер бар да. Жыл сайын 15-20 миңге пенсионерлердин саны өсүп атат. Бул бюджетке кошумча чыгымдар тап келет. Анткени ошол адамдардын орточо пенсиясын 5 миң сомдон алганда деле 20 миңди көбөйтсөңөр кошумча канча миң деген сом каражат талап кылынат бир айга. Азыркы күндө бир айга 4 миллиард 200 миллиондун тегерегиндеги акча каражаты сарпталат. 4 миллиард 200 миллион сомдун тегерегинде. Бул пенсионерлердин, эми бул ар бир адамдын өзүнүн иштеп тапкан, маңдай термен тапкан пенсиясы. Ошондуктан муну биз кечиктирбестен төлөп беришибиз керек. Болгон аракетибиздин баары ошондо. Анан дагы мындан ары дагы реформалар болуп келатат. Анткени биз билесиздер 2007-жылдары жашты акырын көтөрүп келаттык эле 2007-жылы кайра кайтарганбыз 55 жаш аялдарга, 60 жаш эркектерге деп. Ал эми 2008-жылы баягы бюджеттин эмесин карап көрсөк, көтөрө албай атчудай да. Анан жаш курактын орточо көрсөткүчтөрү дагы жашоо узактыгы көрсөткүчтөрү статистика комитетинен алган маалымат боюнча жыл сайын өсүп келатат. Карыларыбыздын саны көбөйүп атат деген сөз да. Бул эми Кыргызстанда эле эмес, негизи бүт дүйнө жүзүндө ушундай. Анан ошого ылайыктап бүт дүйнө жүзү ушул жаш куракты, пенсияга чыгуунун жаш курагын өйдөлөтүп койгон, көтөрүп. Биз дагы 63 жаш эркектерге, 58 жаш аялдарга деп 2008-жылы көтөргөнбүз. Бирок арасында кээ бир жеңилдик шартта пенсияга чыгуучулардын жаш курагы өзгөртүүсүз калтырылган. Ошондуктан азыркы күндө ошолорду дагы кайра кароого туура келип атат. Анткени бул темп менен кете берсе, бюджетке чоң оорчулук болот да. Эми төлөнбөй калат деген немеден сөздөн алыспыз. Аракетти кылып иштеп атабыз. Азыр билесиздер, 2019-жылдын 1-январынан баштап ушу камсыздандыруу төгүмдөрүнүн топтоо функциялары, ошолорду администрациялык иштетүү функциялары толугу менен салык кызматына өткөзүлүп берилген. Анткени бул дагы болсо ошо коомдун, ишкерлердин каалоосу болду. Бир эле орган топтосо, социалдык фонд келип текшерүү кылат, салык кызматы өзүнчө иш жүргүзөт дегендиктен бир органга берген. Бирок эсебин каттоого алуу, ошол боюнча иш жүргүзүү толугу менен бизде эле азырынча. Ар бир адамдын жеке камсыздандыруу эсеби биздин базада турат. Ошол жака ай сайын отчеттуулук менен келип түшкөн каражаттардын эсеби. Эми бул шарттуу да, анткени азыркы күндө бизде система тилектештик шарттуу кайра бөлүштүрүү системасы деп аталат да. Тилектештик дегенибиз учурдагы иштеп аткан адамдар учурдагы пенсионерлердин пенсиясына төлөйт. Ал эми биз болсо, сиз менен биз келечектеги муун биз үчүн жаш курагыбыз келгенде жанагы биздин жеке эсебибиздеги маалыматка ылайык каражаттарды бизге пенсия түрүндө берет деген сөз. Шарттуу дегенибиз төлөйбүз, жазуу калат, баардыгы эсепте турат, бирок акча каражаты учурда жок. Немеге төлөнүп кетип калат да. Демек, учурда ишке жарамдуу адамдардын көпчүлүгүнүн саны ошол пенсияга төлөнчү акчадан да көз каранды турбайбы? Ооба, түздөн түз пенсиянын өлчөмү да ошого көз каранды болот да. Сиз жакшы багыт берип койдуңуз. Анткени мындай да, канчалык айлык акынын өлчөмү жогору болсо,
андан которулган камсыздандыруу төгүмдөрү көбүрөөк болот. Демек, бизде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот да. Мисалы үчүн пенсияны жыл сайын индексация кылып атпайбызбы? Ошого каражатты көбүрөөк болсо, биз көбүрөөк көтөрүп, орточо пенсиянын өлчөмүн же болбосо минималдык пенсиянын өлчөмүн жашоо минимумуна жеткиргенге мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да. Анан мындан тышкары баягы ишкананын иштеп аткан адамдардын санынын өсүшү дагы, жаңы жумуш орундарынын пайда болушу, ушунун баары мындай карап отурсак, экономиканын жалпы абалына байланыштуу болуп атат да. Анан көп учурда баягы биздин дареке ушундай эчтеке эме кылбай атасыңар, оңолбой атабыз, пенсиябыз аз деген сөздөрдү угабыз, бирок ошого карабастан аракет кылып келатабыз. Мисалы үчүн 2009-10 жылдары жашоо минимумунан төмөн пенсия алуучулардын саны bir 88%'dı түзсө, 87-88%'ды. Азыркы күндө bir 30-35-40'тын ортосунда да пайызычы. Анан бул дагы жыл сайын жанагы пенсияларды индексациялап көбөйтүү, пенсиялардын өлчөмүн жогорулатуунун натыйжасында келип чыкты. Азыркы күндө орточо пенсиянын өлчөмү 5900 сомго жакын, орточо өлчөмү. Анан жалпы саны 710 миң деп атабыз. Ошону менен бирок көпчүлүгү ушу жана пенсионердин жашоо минимумунан төмөн алгандар ушундай суроону көп беришет да, эмне үчүн биздикин ошого жеткизбейсиңер деп. Бул жерде камсыздандыруу принциптерде иштеш керек. Мен жана бекеринен айткан жокмун. 96-жылы ар бир адам канчалык акча каражатын төлөсөң, стаждан сырткары төгөлгөн суммаларга жараша пенсиянын өлчөмү түздөн түз ошого көз каранды болуп атат да. Бара-бара мисалы үчүн биринчи камсыздандыруу бөлүгү 96-жылга чейинкиси жокко чыгып калат. Анткени 78-79 жылдары төрөлгөн биздин жарандарыбыз 96-дан кийин ишин баштаган болот. Ага чейинки стажы жок болгондон кийин биринчи камсыздандыруу бөлүгү жок болуп кетет өзүнөн өзүчү. Бул эми бир канча убакыттан кийин келет. Эгер эми баягындай чоң эле бир реформа болуп кетип, пенсиянын эсептелиши өзгөрүп кетпесе. Ошондуктан бул нерсенин баары ар бирөөбүздүн жеке жоопкерчилигибиз деп да ойлойм. Көпчүлүгү мына өзүбүз деле баягы көрүп жүрөбүз да, эки жакка чыкканда. Үлүш жерин төлөгүлө, сиздерге жакшы жеңилдик берилген деп айтсак, көбү маани бербейт да. Анан айыл жергесинде салык кызматын эле мындай салыкты төлөп атпайбызбы деген түшүнүктөр бар да. Салыкты төлөгөн бул мамлекеттик бюджетке түшөт. Ал эми пенсиялык каражаттарды, төгүмдөрдү, камсыздандыруу төгүмдөрүн төксөңүздөр, ал сиздердин жеке эсебиңиздерге түшөт да. Анан ал жерде бир жакшы шарты бар. Гектарына жараша төлөйт. Эгер кандайдыр бир соттук менен берилип бөлүнгөн болсо, анда өлчөмү да ошончо азыраак болот. Анан пенсиясын алуучулардын баягы катталган адам канча үй бүлө мүчөсү болсо, мисалы үчүн ошолорго чачыратылып кетет да. Анан көп эле жерден чоң трибуналардан деле айтылып атпайбы? Тиги бир айга бир 5-6 сом төлөйсүздөр. Ал эми айлык акы алып иштеп аткан жарандардыкынан айлыгынан 10%-ды кармап коет да өзүнөн. Ал эми иш берүүчү дагы 17,25-ди кармайт. Жалпысынан 27,25%-ды кармап коет. Анан ал сумма чоң болот дагы, тигилердин төккөн акчасынын суммасы аз болгон менен кийин биз аларды жанагындай индексация жолу менен тартып отуруп, пенсияларын тартып отуруп, баягы иштеген адамдар менен эми теңдебесек дагы жогорураак кылып коюп атабыз да. Анан ошондо теңсиздик келип чыгат экен дагы. Көп акча төлөгөн, көп жыл иштегендер анан ошол жерден өзүнүн баягы нааразычылыктарын айтышат да. Эмне үчүн мен тиги үйүндө отуруп эле арендага жерин берип коюп иштеткен да эмес, талаага чыгып иштеген эмес, бирок анын счетуна акча түшкөн. Сиздер ошонун пенсиясын аз болсо да жогорулатып отуруп биздикине тартып келатасыңар. Ал эми биз болсо өмүр бою иштесек, канча көптөгөн ай сайын төлөгөн, мисалы үчүн алып коелу да, 20 000 сом айлык алып иштеген киши 2 000 сом өзүнүн айлыгынан пенсиялык фондко төлөйт 10%. Анан 2 000 менен 6-7 сомдун айырмасы бар да. А пенсиясына келгенде 300-400 сом, 500 сом айырма чыгып калса эле анан ушул жерден теңсиздик болуп атат деп атат.
Эми башка маселе мамлекет жалпы жарандардын пенсия менен камсыздалышын, алардын жашоо деңгээлинин баягы жакырчылыкта түшүп кетпешин караш керек да. Ошондуктан жанагындай кадамдарга барып атабыз. Баягы минималдык өлчөмдө мындан аз кош бойлуу антсек такыр жашаганга мүмкүнчүлүгү болбой калат деген максатты коюп ушундай иш-чаралар жүрүп атат. Сөзүңүзгө аралжай ушул айыл жергесиндеги үлүш жерлерди козгоп калдыңыз. Анан ал учурда деле кандайдыр бир интернет жок болчу, телефон, уюлдук телефондор жок болчу. Анан ошол социалдык фонд өзүнүн ишмердүүлүгүн, ошол жаңылыктарды, жаңы маалыматтарды кандай таратып келчү эле коомчулукка? Башында чындыгында кыйынчылык болгон, анткени мен өзүм 96-жылдан бери иштегендиктен ар бир ушул иштин этабын өтүп келатабыз. Мурда баягы маалымат берүү кыйын эле, анткени ал үчүн даярданып же болбосо атайын телеканалдарды аркылуу чыгыш керек эле. Азыркы күндө маалыматтык аймак аябай кеңири да. Мисалы үчүн мобилдик уюлдук телефондор бар, ошол эле учурда радио бар, социалдык тармактар бар. Ошол аркылуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келатат. Буга чейин биз жерлерде чыгып, эл менен жолугушуп, ар бир реформа болгон сайын бир нерсе өзгөрүп кете турган болсо, ошону барып жеринде түшүндүрчү элек. Баягы көз тийбесин, бирок мурункуга караганда азыркы күндө элдин маалыматы эл арасында аябай чоң. Мунун ичинде кубандырганы биздин жаштарыбыздын кызыктар болгону аябай жакшы болуп атат. Анткени биз Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте буйрук чыгарганбыз. Бизде окуу борбору бар. Ошол мекеме аркылуу жерлердеги биздин аймактык башкармалыктар менен түздөн түз мектептердин дирекциялары менен иш алып барып, анан бүтүрүүчү класстарга, жок дегенде ошо бүтүрүүчү класстарга, бүтүрүүчү жогорку атайын орто окуу жайларынын студенттерине, мугалимдердин арасында ушундай түшүндүрүү иштери жүрүп келатат. Бир 5-6 жыл болду. Бул дагы жакшы натыйжа берип атат. Анткени ошол эле биздин жарандарыбыз, бүтүрүүчү жаш жарандарыбыз, алар эртеңки күнү окубай калса ишке барат. Ишке баргандан кийин баягы эмгектик өзүнүн эле укуктарын билбестен пенсиялык укуктарын да билиш керек да. Эгер ошол жерге расмий түрдө ишке орношсо, иш берүүчү ал үчүн акча төлөш керек. Мен айтып кеттим, жана 10% өзүнөн кармалса, 17%-ын иш берүүчү төлөйт деп. Ушунун баардыгын билсе, ал жеке өзүнүн эсебин толуктап турат. Азыркы күндө мына бизде ишеним телефондор иштейт да, 99-жылдан бери. 54-33-16 түздөн түз менин телефонум, 57-66-61 ушул биздин жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн телефону. Ушул эки телефонго чалып маалымат алсаңыздар болот. Андан сырткары 1202 деген телефон аркылуу кол борборубузга чалсаңыздар, сиздерди кызыктырган суроолорго жооп ала аласыздар. Ошону айтып атканым, ушул телефон чалуулардын басымдуу бөлүгү азыр мына жаштар чалат да. Мен жеке эсебиме иш берүүчү менен экөөбүз келишим түздүк эле, айлыгымдан кармалып атат. Бирок мен билейин дедим эле, жеке эсебиме канча каражат топтолду, түшүп атабы, же ал киши жаап жашырып меникин көргөзбөй коюп атабы, келечекте менин пенсиям эмне болот деген суроолорду берип атышат. Анан ошондуктан бул кызык болуп атканы, кызыктар болуп атканы биз үчүн өтө кубанычтуу. Анткени канчалык адам өзү жоопкерчилигин сезип, өзүнүн келечегин ойлосо, ошончолук бизге дагы жана топтомдорду жыйноо, фонддун каражаттарын көбөйтүүнү жакшы көмөк көрсөтүлөт эле да. Анан ошондуктан окуу мекемебиз эки жакка чыгып окууларды жүргүзгөн учурда студенттер эле эмес, мугалимдердин арасында дагы кызыгуулар пайда болуп, бизге кат менен кайрылып атышат. Бизге дагы ушундай пенсиялык сабаттуулук боюнча бир лекцияларды окуп берсеңиздер. Анткени система чындыгында эле баягы келгени менен көбү пенсияга жаш курагы келмейинче бул маселе ага тиешеси жоктой мамиле кылчу эле.
азыркы күндө баардыгы ошо кызыгып сурап атышат. Анан жанагындай интернет аркылуу дагы көп, биздин сайт аркылуу дагы түздөн түз чат аркылуу онлайн режиминде жооп алса болот. Мунун баарын биз карап турабыз. Кандайдыр бир суроолор болуп калса, баардык аймактык башкармалыктар дайыма жумуш күндөрү дайыма даяр көмөк көрсөткөн. Ошондуктан азыр мурдакыга караганда көп алдыга жылдык десек болот. Маалымдуулук күчөдү. Ошол эле учурда баягы канчалык көп билсе ошончолук көп мындай арыз муң да көбөйөт, анткени нааразычылык да көп болуп атат. Мен мынча төлөп койдум эле, эмне үчүн мага кайтарымы мындай болуп атат деген да учурлар бар. Эми тилекке каршы мен айтып кеттим, мунун баардыгы жалпы экономиканын абалына байланыштуу болуп атат. Ошого карабастан биз дагы мындан ары дагы ушул иштерди улантабыз буюрса, 30 жылда жакшы ийгиликтерге жетиштик десек болот. Эми башка мамлекеттерге салыштырмалуу биздин пенсиянын өлчөмдөрү төмөнүрөөк. Бирок ошого карабастан экономиканын абалы ушундай. Анан айта кетчү нерсе, бирок биз азыркы күндө өз убагында үзгүлтүккө учуратпастан төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына былтыртан бери пандемиянын шартында дагы биз ошого карабастан толук үйүнө жеткирип берип, банктык счетторуна которуп берип, жолу менен төлөп келатабыз. Мындан ары дагы пенсиянын орточо өлчөмдөрүн жогорулатканга күчүбүздү жумшайбыз. Максатыбыз да ошол. Ушундай иштер болуп атат. Алгач социалдык фонд өзүнүн ишин алып барууда пенсиянын канча түрү болгон жана азыр канча түрү бар? Негизинен эми пенсиянын түрлөрү өзгөргөн жок. Балким баягы пенсияга чыгуу шарттары өзгөрдү десек болот. Мен айтып кетпедимби, биринчиден жаш курагы 63 менен 58ге көтөрүлдү. Калган талаптар негизи баягы мурда кандай келатса ошондой эле анан пенсияны эсептөөнүн механизми өзгөрдү. Союздун убагында бул каражаттар толугу менен топтолуп СССРдин пенсиялык фондуна түшчү экен. Ал жерден анан бөлүштүрүү жолу менен ар бир республикага которуу жолу менен бөлүнүп берилип келген. Азыркы күндө биз түшкөн акча каражатын пенсиялык төлөмдөргө ошол эле учурда жумшайбыз. Пенсиянын эсептелиши мурда пайызда, мисалы үчүн талап кылынган стаж болсо 55%дан жогору эсептелчү экен айлыгынан. Анан ал айлыктын үстүнө дагы орточо айлыктын кошумча талап кылынган стаждан ашыгыраак иштеген убагына ар бир жыл үчүн 1%дан кошулуп келген экен. Мисалы үчүн 55, анан 30 жыл болсо 5 жыл эркек кишиге ашыгыраак болуп атат да 5%, ошондо 60% берчү экен. Ушундай болчу да. Эми ал жерде дагы баягы жалпы фонддон бөлүнүп берилген акча каражат болгондуктан ошол шарттар ушундай экен. Кийин 97-жылы 1-октябрдан баштап мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам, социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам күчүнө киргенден баштап пенсиянын 3 компоненттен турган эсеби киргизилген. Бул базалык бөлүгү, бул мамлекет тарабынан кепилдикке алынган пенсиянын бөлүгү. Базалык бөлүк негизи орточо айлык акыдан республикадагы азыркы учурдагы былтыркы өтүп кеткен жыл үчүн орточо айлык акынын 12%-дан кем эмес өлчөмдө кармалып туруш керек. Бул негизги шарт, бул мыйзамда да жазылган. Биз ушул шартты кармап келебиз. 12-ден кем эмес өлчөмдө базалык бөлүгү болуш керек деп. Азыркы күндө базалык бөлүгү 1780 сомду түзөт. Мындан тышкары мен жана жогоруда айтып кеттим, 96-жылдын 1-январына чейинки, башкача айтканда эмгек стажы камсыздандыруу принциптери киргенге чейинки мезгилде эсептөө бул 1-камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Ал орточо айлык акыдан ошол жылдардагы орточо айлык акы бүгүнкү күнгө түзөтүү коэффициенттери менен эсептелип алып келинет. Азыркы күндө мурдакы союздун убагындагы айлык канча болмок деген сөз да. Мисалы үчүн ошол убакта 70 рубль алса, азыркы күндө балким 4000 сом болот. Ошол сомдон 96-жылга чейин канча стаж болсо ошого жараша пайызда эсептелет. 10 жыл, 15 жыл болсо 15%, 20 жыл болсо 20%. Андан кийинкиси, 96-жылдан кийинкиси бул ар бир адамдын өзүнүн
жеке камсыздандыруу эсебинде топтогон каражаттардын эсебинен. Анын дагы өзүнчө эсептөө эмеси бар, формуласы бар, ошого жараша эсептелет. Ошол менен 3 компонент кошулуп, жалпы пенсиянын өлчөмүн түзөт. Ушул көрсөткүчтөрдүн бардыгы бул экономикалык жанагы көрсөткүчтөргө байланган, орточо айлык акы, стаж, дагы ушундай нерселерге. Ошондуктан бул жерде төгүмдөрдүн тарифтерине байланган, канчалык көбүрөөк акча төгүлсө, ошончолук пенсиянын өлчөмү жогору болот деген сөз. Эл аралык мамилелерде социалдык фонд кандай иштерди алып барып келе жатат? Жакшы жетишкендиктерге жеттик десек болот. Бул биринчиден азыркы күндө мына биздин жарандарыбыз союз таркагандан кийин каяка гана кетип калышкан жок, миграция болуп, эмгек миграциясына. Анан басымдуу бөлүгү Россияда болчу, Казакстанда болчу. Анан Евразия экономикалык биримдигине киргенден баштап биз ушул пенсиялык келишимди өзүнчө каралсын деп шарт коюшкан. Анан 2015-жылдан баштап ушул талаш тартыш менен анткени 5 мамлекетте, бул Россия, Армения, Белоруссия, Казакстан жана Кыргызстан мамлекеттеринде 5 түрдүү пенсиялык система иштейт. Жалпысынан алганда баягы бирдиктүү окшош болгону менен ичиндеги кандайдыр бир компоненттери башкача. Ошондуктан мунун баарын жалпы бир немеге алып келиш кыйыныраак болду. Ошон үчүн талаш тартыш бирөөнүкүнө макул болбойт. Анан жалпылап келишим 2019-жылдын 20-декабрында Санкт-Петербург шаарында кол коюлду. 5 мамлекеттин башчылары кол коюп, бирок күчүнө 2021-жылдан 1-январдан кирди. Анткени 2020-жылы толугу менен ушул парламент аркылуу ар бир мамлекет ратификациядан өткөзүш керек экен. Бул эл аралык келишим болгондон кийин. Азыркы күндө ушул келишим иштеп баштады. Бул келишимдин негизги максаты ушул 5 мамлекетте жашаган жарандарга ошол жерде туруктуу жашаган жарандар менен бирдей укук берүү. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча дагы, пенсиялык маселелерге келгенде дагы, камсыздоодо дагы бирдей укуктарды берүү. Анткени биз мисалы үчүн жараныбыз Россия Федерациясына барып иштесе, ал жакта мигрант катары көпчүлүгү баягы расмий түрдө эмес, көмүскөдө иштеп жүргөндөр көп. Ушунун баарын көмүскөдөн чыгаралы. Алардын келечегиндеги пенсияларына кандайдыр бир өздөрүнүн кошкон, ошол жака пенсиялык фондко кошкон акча каражатын кийин бул жака котортуп алганга мүмкүнчүлүк берели деген максат менен ушундай келишим кабыл алынды. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, жанагы пенсиялардын ошол жакта топтогон каражаттары пенсия түрүндө 21-жылдын 1-январынан кийинки мезгил үчүн гана которулат. Ага чейинкиси бирок жакшы стаж катары жалпыланып эсептелет. Мурда биз 95-жылдын 31-декабрына чейин гана эсептеп, андан кийинкисин биз эсепке алчу эмеспиз. Азыр укугун аныкташ үчүн акча каражаты которулбаса дагы жалпы укук алыш үчүн ошол стажы жалпыланып эсептелет. Бул Евразиялык экономикалык биримдикте эми алындагы дагы шарттары бар, баягы жакшы жактары бар. Ушундай эле маанидеги келишим Түрк Республикасы менен да түзүлдү. Ал 1-ноябрь 2020-жылдан баштап күчүнө кирди. Азыркы күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Баягы муну дагы ишке ашырыш үчүн жаңы нерсе болуп аткандан кийин суроолор болуп атат. Кандай учурда ким каяка кайрылыш керек? Мына жакында эле биз Турциядагы элчилик менен түздөн түз ошол жерде жашаган, иштеп аткан биздин жарандар менен видео байланышка чыктык, түшүндүрмөлөрдү бердик. Буюрса пландарыбызда Евразиялык экономикалык биримдикке дагы жана ушул Түркия Республикасына да барып, жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө дагы бир максаттарды коюп атабыз. Буюрса ал да болуш керек. Анткени көп биздин жарандарыбыз топтолгон региондор бар да, мисалы үчүн Москва областы, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск дегендей, Якутияда ушундай жерлерде барып, жеринде түшүндүрүп, ачык иштеп, баягы ак сүйлөө деген сыяктуу ачыкка чыксаңыздар, сиздин келечегиңиздерде пенсияңыздарга, Кыргызстандагы пенсияга ошол жакта топтогон акчаңар кошумча дагы пенсияны болуп келип түшөт деген сөз да.
3 мамлекетте иштесе 3 жерден келет, 4 жерде иштесе 4 жерден келет да. Анан буга чейин 2015-жылы меморандумга кол коюлган эле Корея Республикасы менен пенсиялык кызматы бар. Улуттук пенсиялык кызматы. Алардыкы топтомо компонент экен. 4,5% иш берүүчү, 4,5% иштеп аткан адам өзүнүн айлыгынан төлөйт экен. Анан биздин жарандарыбыз, биз эми алар менен мурун баягы алакалашып, эч нерсе байланышыбыз жок болгон үчүн алар өздөрү байланышка чыгып, ушундай бизде топтолгон каражатты эгер башка чет өлкөдөн келген жаран болсо, иштеген болсо, ошол каражатын кийин биз ага кайтарып беришибиз керек. Пенсияга чыкпаса дагы өз мамлекетине, өлкөсүнө кетип калса, чыгып кетип атканда биз ошону төлөп беришибиз керек эле деп биздөө салган да. Ошонун негизинде меморандум түзүлүп, азыркы күндө социалдык фонд баягы көмөк көрсөтүп атабыз. Анткени биз ортомчу катары эле тийиштүү документтерди, алар талап кылган документтерди издөө иштерин, кайсы жаранын канчадан кетип калганын билбейт да. 5 жылга чейин кеткенден кийин убакытта кайрылса, ошол каражаттарын кайтарып берип атышат. Мураскорлор эми ар кандай эмелер болуп калат, жагдайлар каза болуп калса, анда мураскорлоруна которуп берип атышат. Болгону бул жактан банктык эсеп ачат. Ошол эсепти тууралыгын баардыгын ошол кишинин өздүгүн тастыктаган документтердин негизинде толугу менен ошол документтердин комплектисин жиберебиз. Алар чечим кабыл алгандан кийин ошол кишинин жеке эсебине келип түшөт. Бул Америка доллары менен которуп атышат. Азыркы күндө баягы орточо алганда бир 1,5-дан 3.000 долларга чейин, алды 7-8 миң долларга чейин каражаттарын алган жарандарыбыз бар. Бир 35 адам алды. Анан көпчүлүгүн ошол жерлерде дагы ошо учурдан пайдаланып айтып коет элем. Корея Республикасында, Түштүк Корея Республикасында мындан бир 5 жылга чейин иштеп келип, бирок өзүңөр каражаттарыңарды расмий түрдө иштеген болсоңор, каражаттарыңарды алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол учурдан пайдаланып баардыгыңыздарга айтып коет элем. Ушундай кошуналарыңар болобу, тааныштарыңар болобу, айтыңыздар, жакынкы аймактык социалдык фонд башкармаларына кайрылсаңыздар, түшүндүрмө берилет. Эмне документтер керек болсо ошону толтуруп берсеңиздер, биз сиздерге акчаңыздарды пенсиялык фонддон алып бергенге көмөк көрсөткөнгө дайым даярбыз. Жакшы, мүчө мамлекеттердин эмгекчилеринин пенсиясы тууралуу да кеп кылып атыкпы? Анан ошол келишимге кол коюлгандан кийин, демек Кыргызстандан кетип, башка Россияда болобу, Казакстанда болобу, барып иштеп аткан эмгекчилерибиз ошол жерден пенсияга чыкса, Кыргызстанга келип олтурбай эле социалдык фонд аркылуу онлайн түрдө документтерин топтоп, ошол мамлекеттерден дагы пенсияга чыга берсе болот экен. Бир жакшы туура айтып кеттиңиз, жакшы шарты. Мурда мисалы үчүн Кыргызстандын жараны Россия Федерациясында иштеп атып, бирок Кыргызстанда 63 жашка келип калды да жашы. Пенсияга документтер тапшырыш үчүн убарачылык менен билет алып, бияка келип, документин тапшырып, анан кайра кетиш керек болчу эле да. Азыркы күндө ошол жакта иштеп аткан, жашап аткан жери боюнча пенсиялык фондго барып эле Россиянын, Кыргызстанда менин укугум келди эле, көмөк көрсөтүп койгула деп арыз жазат. Ал арыз пенсиялык фонд бизге жөнөтөт, социалдык фондко. Биз ошол жакта жазган арызын бизге кайрылган катары кабыл алып, толугу менен пенсиясын чегерип, эгер ошол жактан алам десе, банктык счетун берсе, которуп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул дагы жакшы шарт, анткени эки жакка жүрүп убарачылыгы жок. Бир мамлекеттен берген арыз башка мамлекетке берилген катары кабыл алынат да. Анан тийиштүү документтерин бериш керек чындыгында. Ошол эле учурда жанагы майыптык алып калса, келгенге мүмкүнчүлүгү болбосо, ошол жактын дарылоочу мекемеси тийиштүү бизде атайын формулярлар бар. Ошону толтуруп берет, аны бул жакка жөнөтөт. Бул жактын биздин медициналык социалдык эксперттик комиссияларга берилет. Алар көрсөтмөлөрүн карап туруп, сырттан күбөлөндүрөт да. Майыптыгы болобу, болбойбу. Эгер Россиядан бул жакка эми ар кандай ситуация болуп калат да, мисалы үчүн жатып калды, келе албайт, транспортировкага болбойт.
Анан ошондой учурда жанагындай шартта биз сырттан күбөлөндүргөнгө мүмкүнчүлүк берилип атат. Бул жанагы айтып аткан тең укуктар да. Ошол жерде туруктуу жашаган адамдар менен убактылуу келип иштеп аткан адамдардын эмгек миграцияда жүргөндөрдүн баардыгынын укуктарын бирдейлештирип койду. Ушул 30 жылдын аралыгында социалдык фонддо жүргүзүлгөн реформалардын жыйынтыгында азыр пенсияны кайра эсептөө дагы болуп жатпайбы? Болуп эле келген. Анан негизи эле мыйзам азыркы учурда пенсиянын кайсыл түрлөрүнө негизи эле кайра эсеп жүргүзүүгө мыйзам кандай жол берет? Негизи мына эң башкысы бул биз эми пенсияга чыккандан кийин дагы бизде көп категориядагылар бар. Баягы эмгек алардын тажрыйбасы керек болуп жумуштан чыкпайт. Мисалы үчүн 63 жашка 58 жашка 55-ке чыккандан кийин андан арыда мисалы үчүн мугалимдер, врачтар иштешет. Дагы бир кандайдыр бир кесиптегилер эгер ошол ишкана мекеме муктаж болсо, аны кетирбестен иштеп алып калат. Анан жыл сайын булар иштеп өзүнүн айлыгынан каражаттарды төлөп турушат. Анан жыл сайын 1-январга карата кошумча пенсиясына жанагы жалпы мыйзамда каралган учурлардан сырткары, жалпы көбөйтүүдөн сырткары жыл сайын иштеген мезгил үчүн үстүнө дагы кайра эсептеп кошуп берип турабыз. Бул кайра эсептөө эгер жанагы немеде жумуштан чыгып кетсе, анда ошол кийинки айдан баштап пенсиясына кошуп беребиз 1-январды күтпөстөн. Бул кайра эсептөөнүн дагы бир эмеси. Мында бизде билинбеген менен 100 миңден ашык адам пенсия жаш кураганда иштеп жүргөндөр бар да азыркы күндө. Анан ошол андан тышкары жалпы жыл сайын мыйзамга өзгөртүү киргизилген пенсиялардын өлчөмдөрү индексацияланат деп. Мурунку жылдары бир жылда 2 жолдон индексация болгон убак болгон көбөйтүү. Ал убакта бизде бюджетибизде өтө чоң профицит бар эле. Баягы топтомдор көбөйгөн учурда, экономика бир стабилдүү иштеп аткан убакта. Анан азыркы күндө күзгү айларда жыл сайын индексациялоо каралып атат. Эми быйыл дагы буюрса индексациялоо каралат. Азыркы күндө ошол өкмөттүн токтому, өкмөт эмес, азыр министрлер кабинетинин токтомун күтүп атабыз. Эгер жактырылса, буюрса 1-октябрдан дагы көбөйтүү болот. Көбөйтүүнүн негизги шарттары, бул базалык бөлүктү көбөйтүүнүн негизги шарты болуп, республикада орточо айлыктын өсүшүнүн өлчөмү эсептелет. Ошого салыштырмалуу биз ошол пайызга көтөрөбүз. Канчалык орточо айлык өссө, пенсиянын базалык бөлүгүн ошончолук жогорулатабыз. Бирок базалык бөлүктүн индексациялоо жашоо минимумунан төмөн алгандарды баягы социалдык бир курал катары, көмөк катары ошолорго гана тиешелүү болот да. Мисалы үчүн азыркы күндө улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча жашоо минимуму былтыркы жылга 4785 сомду түзөт да. Ошого жетпегендердики базалык бөлүгү көбөйөт. Ал эми андан жогорку пенсиялардыкы камсыздандыруу бөлүктөрү гана көбөйөт да. Камсыздандыруу бөлүгү бул жанагы базалык бөлүгү көтөрүлгөн категорияга дагы көбөйөт. И андан жогоркуга. Бирок ал жерде бир айырмачылыгы төмөнүрөөк алгандарга кандайдыр бир эмеден ылдый көбөйбөсүн, азыраак көбөйүп калбасын деген шарт коюлуп келген. Эми быйылкыда дагы кандай болот аны айтабыз. Ал эми камсыздандыруу бөлүгүн көбөйтүүнүн шарты болуп, ошо орточо айлык акынын өсүшүнүн көлөмү, андан сырткары жанагы баалардын инфляция деп коебуз го. Ошол керектелүүчү баалардын өсүшүнө жараша улуттук статистика комитети берген маалыматтар боюнча орточо пайызга көтөрүлөт. Былтыр билесиздер 7%га көбөйтүлгөн да камсыздандыруу бөлүктөрү. Быйыл эми азырынча айтыш эрте го, анткени биздин документке кол коюла элек. Анан кол коюлгандан кийин толук маалыматты массалык маалымат каражаттары аркылуу беребиз деген ойдо. Социалдык фонддо санариптештирүү иши кандай жүрүүдө, кандай жетишкендиктерге жетише алды? Санариптештирүү иши бизде дагы билесиздер
эң биринчилерден болуп жанагы электрондук отчеттуулукка биз өткөнбүз убагында. Коммерциялык банктар менен пенсиянын өлчөмү тууралуу маалыматтарды атайын иштелип чыгып берилип атат. Анткени пенсиянын өлчөмүнө жараша дагы жана кредит алгандар бар да. Андан тышкары жеке кабинет деп жана башында айтып кеттиңиз, жеке кабинетти биз 2019 жылдан баштап киргизгенбиз. Ошондон бери 171 миңден ашык адам каттоодон өттү, өзүнө өздүк кабинет ачты. Бул нерсени башында биз пенсионердин жеке кабинети деп ачалы дегенбиз. Анан карап көрсөк, биздин кылып аткан ишибиз пенсионерлерге эмес, андан тышкары ал убакта дагы топтомдорду биз топтоп атканбыз. Анан ар бир адамдын жеке камсыздандыруу эсебинен менен иштеп аткандан кийин жалпысынан камсыздандырылган адамдын өздүк кабинети деп ачканбыз. 24 миңден ашык адам кайрылуу жасады ар түрдүү формада, бардык багыттар боюнча. Ушул санариптештирүүнүн алкагында ушул жеке кабинет аркылуу 400дөй адам үйүнөн чыкпастан пенсия чектегенге мүмкүнчүлүк алды. Анткени жеке кабинетти ачкан күндө ал жерде сыр сөз берилет, пароль деп коебуз. Анан ошону менен социалдык фонддун сайт аркылуу кирип, пенсия чектөөгө, пенсияны кайра эсептеткенге, же болбосо жанагы пенсиянын төлөнүшүнүн булактарын тандап алууга, мисалы үчүн банк аркылуу же болбосо почта аркылуу деп, ошого арыз берүүгө, жеке эсебинен көчүрмө алганга, жана топтомо фонддун каражаттарын карап алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Анан ушундай жол менен арыз берип, пенсия чектегендердин саны бир 400дөй болуп калды. Бул ал адамдар бизге келип кезекке туруп, кызматкер менен түздөн-түз монтип беттешип сүйлөшкөн жок. Ал жерде болгон документтерди сканерден өткөзүп, анан кошо тиркеп койсо арызына, биз аны кадимки кагаз жүзүндө берилген арыз сыяктуу карап, анан пенсия чегерип атабыз. Андан тышкары коммерциялык банктар менен атайын келишимдер түзүлдү. Билесиздер, кредит алгандардын баары бул эмен өтсө керек башынан. Баргандан кийин барып социалдык фонддон жеке эсебиңен көчүрмө алып кел деп сурачу эле. Азыркы күндө андай кажет жок. Алар ошол жерден бизге сурам жөнөтөт, банк кызматкерлери. Биз эгер ошол адамдын төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар акча каражаты тууралуу маалыматты, төгүмдөр боюнча маалыматты кайра тиги адамга телефонуна жиберебиз. Макулсузбу сиздин ушул маалыматты банк кызматкерлерине берилгенге деп суроо беребиз. Эгер макул болсо банк кызматкери менен ошол жерде отуруп эле маалыматты биз электрондук түрдө берип атабыз. Бул чоң жеңилдик, убарачылыктын кереги жок, тез арада бүтөт турган нерсе. Ошондуктан кредит алганда дагы төлөөгө мүмкүнчүлүгү барларды ушундай текшерип берип атышат. Андан сырткары түндүк системасына дагы кошулганбыз да биз. 14 мамлекеттик орган менен иш алып барып атабыз азыркы күндө. Аларга тийиштүү маалыматтарды берип атабыз. Пенсия алабы, төгүмдөр барбы, кандай эмелер деген. Ошол сыяктуу эле биз башка органдардан дагы, мисалы үчүн жөлөк пул алабы деп тийиштүү органдан сурап атабыз. Же болбосо ЗАГС органдарынан жанагы жазууларды туулгандыгы тууралуу, же болбосо нике тууралуу ушундай бир тастыктоочу маалымат керек болсо, алардан электрондук түрдө эле түндүк системасы аркылуу алып атабыз. Окуу мекемелеринен дагы тийиштүү маалым каттарды, мисалы үчүн жана багуусунан ажырагандыгы, баккан адамынан айрылгандыгына байланыштуу пенсиялар бар да. Алар 16 жашка чыккандан кийин окуган жеринен справка алып келиш керек. Ал справканы мурда өздөрү алып келчү маалым каттарды. Азыркы күндө биз аны электрондук түрдө эле окуу мекемелеринен түздөн-түз алып атабыз. Белгиленген формада берилет. Ошол жерде коддору менен берет. Биз аны кабыл алып, пенсияларын узартып, дагы төлөгөнгө мүмкүнчүлүк берилип атат. Ушундай көптөгөн иштер жүрүп атат. Азыркы күндө бир 14 банк менен жанагындай кызматка келишим түзүлдү. Күндөгү банктардын эсеби дагы көбөйүп атат. Пенсионерлерди ушул банктык баягы кызмат алууга дагы
чакырып атабыз, анткени аларга ыңгайлуу экен. Каалаган убагында каалаган акчасын каалаган суммада алып алышат. Көрүп турса болот. Эгер банк кайсы банк болбосун, алардын жанагындай достук банктар деп коет экен, башка банктарды менен дагы эгер дружеский банк деп ошолордун тизмесинде болсо, алар каалаган жеринен банкоматтан өзүнүн пенсиясын чечип алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы, социалдык фонддун алдыда жүрүүчү реформасы жана алдыдагы пландары тууралуу жыйынтыктуу сөзгө келсек. Бул жерде негизинен пенсиялык саясат багытында, тарифтик саясат багытында, анан жанагы топтомо компонент деп айтып кеттик, ошол жаатында дагы бир иштерди азыр баштап атабыз. Негизинен баары эле реформа десе коркуп атышат, жашты көтөрүп саласың, мындай кылып саласың, андай баягы түз эле бир нерсени мындай чегинен чыгып кете тургандай реформага деле барбайбыз. Кылсак дагы этабы менен болот го. Биринчи кезекте ушул жана жеңилдик шартта пенсиялар, мөөнөтүнөн мурда пенсияларды бир кайра карап чыксакпы дегенбиз. Анткени азыркы күндө күн санап ушундай пенсия алуучулардын саны өтө өсүп атат. 60-70% бул жеңилдик шартта жана мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгуучулар болуп атат да. Бул республикалык бюджетке дагы, социалдык фонддун бюджетине дагы оорчулук алып келет. Мына депутаттар да көп учурда көтөрүп атышпай, ушундай темп менен барсаңар кийин көтөрө аласыңарбы? Ушундай оорчулукту ошо бюджет төлөп бере алабы деп. Азыртадан ойлонбосок, кийин кеч болуп калат дагы, анан биз жанагы кайра мурдакы немеге келип калбасак деген коркунуч болуп калат. Айлап төлөй албай калганчы. Анан биз негизи реформа жүргүзсөк дагы ошо жалпы социалдык фонддун мүмкүнчүлүгүнө жараша, финансылык мүмкүнчүлүгүнө жараша жүргүзүшүбүз керек деп ойлойм. Тарифтик чендерди дагы төмөндөткүлө деген сунуштар болуп атат, азыр каралып атат. Жакын арада эгер ушул эмелер министрлер кабинети тарабынан жактырылса, анда кийинки чакырылыштагы жогорку кеңешти алып чыгабыз кароосуна. Мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилет. Топтомо компонентти эмне үчүн өркүндөтүш керек деп атабыз, анткени бул нак акча. Анын төлөнүү шарттары дагы жакшы. Анан биз билесиздер, баягы мурда пенсияга чыккандарга, чет жакка көчүп кетип аткандарга, анан каза болуп калгандардын мураскорлоруна эле төлөп бере турган болсок, 2019-жылдан баштап, 20-жылдан баштап немени коштук, жанагы оор онкологиялык оорулар менен, жүрөк оорулары менен ооругандарды ошо өзүнүн каражатын топтомо фонддогу, жалпы эмес, топтомо фонддогу жана 10-жылы кирген ошол жактагы акча каражаттарын ошол дарылануусуна жумшаганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Бирок нак акча колго берилбейт, ал ошол дарылачу мекеменин банктык счетуна которуу жолу менен бир жолу алып кетсе болот. Бирок кийин андан ары иштей берсе, кайра топтоло берет. Ушундай эле шартта ипотекалык турак жай алганга дагы жаштарыбыз, муктаждар бар экен. Азырынча ошо алардын 50 миңден ашыгыраак жеке себенде каражаты болсо, ошону алып биринчи баягы банктык талаптар коюлуп жүрбөдү эле, ошондой бир басымдуу бөлүгүн төлөп койгонго мүмкүнчүлүк берилип атат. Урматтуу Жеңишбек Куркалыович, бизге бөлүнгөн эфир соңуна келип жетти. Эфирибизге келип, пенсия тууралуу 30 жылдык аралык баса өткөн жолду, тарыхтына кайрылып, планыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билгизебиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто социалдык фонддун коомчулук менен жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жеңишбек Куркалыович болду. Бул пирамида акцент программасы, ушуну менен ишибизди жыйынтыктайбыз. Биздин бул жана башка чыгарылыштарды пирамида чекит кейжи жана биздин башка расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.